Азамат, кош кел. Рахмат. Биздин студияга. Бишкекке келип калыптырсың. Убакыттан пайдаланып анан биздин чоң коногубузду кармап калалы деп чечтик. Эмнеге Бишкекке келип калдың? Дегенде эле айтып кетсең. Достор, бизге келген коноктордун көпчүлүгү шекер ичишпейт. Ошол себептен мен Азаматтан бул жөнүндө дагы сурай кеткем. Ошондуктан азыр Азамат шекери боюнча дагы жооп берет. Шекер кошпогон себеби мен бала кезимде запасын толтуруп койгом да. Тишке таасири тийгизип, кийин ошону чектеп, анан биротоло кийин алсып колум эле калган. Бишкекке мен Ысык көлдөн келдим. Ал жакта шайлоо боюнча биз окутуу болуп, атайын социалдык роликтер тарттык. Жакында силерге бет ачары болот, сөз жөнөтөм. Мен Таластан келдиң экендиги. Таластан көлгө келип, көлдөн Бишкекке келип калдым. Мындай болуп. Анан Бишкекке келгенибиздин себеби көп. Алдыда алар тууралуу айтып берем. Бир сөз менен айтканда, шайлоо, радио, анан айыл өкмөттүн сайты. Ушул үч компонент камтыйт да. Анан бул жакта сонун бир жазуу турат. Мен өзүм чечем деп жазылып экен. Бул дагы ошо шайлоого байланыштуу. Бул тааныш логотип болот өзү. Мурун көрүп жүргөнсүз. Ошол 1987-жылы дүйнө жүзүндө ошо шайлоолордун эл аралык системасынын фонду деген түзүлгөн. Кыскача аббревиатура менен айтканда бул IFS деп аталат да. International Fund Electrosystem Development деп кетет да. Анан алар шайлоолор ошол дүйнө жүзүндө мындай жаңы нукта өтүп атат, дүйнөлүк моделде ал электрондошуп атат деп туруп ушул фонддун зарылчылыгы болгон. Кыргызстанга да бул ушул 90-жылдардын аягында келген. Андан кийин 2000-жылдардын башында бул демократия лагерин түзүп, ал жакта ушул мектеп кезинде окуучуларды шайлоо боюнча түшүндүрүп, окутууларды кылып, анан алар аймагында ушуну окутчу. Мен 2013-жылы ушул лагердин бүтүрүүчүсү болгом. Ошондон бери тыгыз кызматташып, ушул уюмдун ыктыярчысымын. Бизде алдыда бир айдан кийин президенттик шайлоо өтүп атат. Ал шайлоо тынч өтүп, стабилдүүлүк орноп Кыргызстанда. Анан ал шайлоо эффективдүү жемиши болуш үчүн ал таза өтүш керек да. Ачык, айкын, атаандашуунун негизинде. Биз ошолго жарандарды үндөйбүз, шайлоого барыш керек, позицияны билдириш керек. Мен көп эле интернетте көрүп атам, кээ бир адамдар айтат, деги эле шайлоо өткөргөндө жакырыраак өлкөлөрдө демократия же болбосо мындай белгилүү бир справедливость деп коет го, акыйкаттык аз болот депчи, мындай мүмкүн эмес деген сыяктуу дагы ойлорду уктум окшойт да. Анан ошо сенин оюңча кандай? Сурооңуз жакшы түшүнбөй калдым да. Кээде белип калса демократия болбойт. Биз баягы кандай десем, орусча сөз бар эмеспи? Алчность деп коет го. Колунда бар адамдар кичине өзүн орбо структурага алып жүрөт эмеспи? Ылый ичпөй деген сыяктуучу. Кээ бир адамдар мындай байлыкка умтулуп жүргөн адамдар, алар белгилүү бир манипуляцияларга же болбосо кайсы бир мындай акча берип койсо кеткенге кичине шыгы бар да. Мен ошондой ойлоп атам да. Анан Кыргызстанда мүмкүнбү мындай демократия, ушундай ачык шайлоо сенин оюңча? Ооба, толук мүмкүн. Мен биздеги бир маселеге токтолгум келет да. Бул биздин ошол миграция маселеси. Көп айтат, бул завод фабрикалар жок, ошон үчүн кетип атат. Завод фабрикалар бизде дүйнөлүк экинчи согушта бир аз болгон. Бул ошол Ленин заводу, жана Кыргыз автомаш азыркы. Булар эвакуацияланып келген ушулар эле болгон да, башка завод, фабрика болгон эмес. Биз дээрлик кылымдар бою агрардык мал чарбасы менен жашаган өлкөбүз да. Анан миграция бизде эмнеге болду дегенде, бул биздин каныбыздагы бир мындай бар нерсе да. Өткөн подкастта дагы мендер ушул жөнүндө айтып кетти эле, мындай биз көчмөн калак анан. Ооба, мен мисалы азыр Гумилевдин ошол бир терминин унутуп атам. Жыл жөнүндө мен бир чакан пост жазгам Фейсбукка. Бул мындай негативдүү деле нерсе эмес, бул позитивдүү нота да. Себептен бул сапатты биз туризм потенциалын көтөргөнгө колдонуп кетсек болот да. Болгону биз ушул капитализм системасына 30 жыл болду да өткөнүбүзгө. Биз азыр эле мынакей базар экономикалык шартынан жаңы чыгып атабыз да. Биз бир гана алып сатуу менен жүрдүк да. Базарлар ачылды, чоң ири соода. Анан мен азыр миграцияны эмне үчүн көйгөй эмес экенин бир салыштырмалуу иретте көрсөтүп кетейин. Индия менен Кытайдын ортосунда бизде эле территориясы чоң эмес, Непал деген өлкө бар. Ошол жерде 1 километр квадратка, бул баягы географиялык термин бар го, 1 километр квадратка 200дөн ашык адам туура келет да. Жык чыйма болуп калат. Бизде бул көрсөткүч 1 километр квадратка Кыргызстанда 25-30 адам туура келет. Бизде жер ресурс 6 миллион адамга аябай кенен.
жетиштүү. Бирок тоолор болуп атпайбы 90%? Ооба, ошол эле тоолордун арасында мал бакканга аябай сонун шарт бар. Мисалы биздечи. Ошол эле тоонун арасында туризмди өнүктүргөнгө шарт бар. Ал эми Непал булар да тоолуу өлкө да. Көрдүңүзбү? Булар да бизден тоолуу аябай. Бирок булар дүйнө жүзүндө ошол өз өлкөсүнө мигранттардын акчасы түшүргөн биринчи өлкө да. Дүйнө жүзүндө Непал биринчи орунда турат, ошо мигранттар көп. Анткени жер тар да. Экинчи орунда ким турат деп ойлойсуз оңузча? Билбейм. Биз турабыз да. Биз турабыз да. Биз ошол мындай орусча айтканда процентный соотношение ошол Непалдан кийинки көрсөткүч бизде да. Бирок Непалга салыштырмалуу биздеги жашоо бир топ кыйла мындай жеңилирээк да. Эмне себептен? Мен ойлойм ушул сиздин көрөрмандарга, угармандарга Мыктыбек Арсланбек деген адам YouTube'дан ушул жакынкы бир 2 жылдын ичинде Игилик академиясы деп менен жарнамалап кеткен деп окубайм аны. Кичине болуп калат, бирок мен мындай деле ойлойм да, каналын көрүңүздөр да. Ал бир видеосу бар. Жестокий факт деп аталат да. Мен ушул киносун видеоролигин 3-4 жолу кайталап көрдүм да. Ал толугу менен кошулам да, ал айткан чындыкка. Себеп дегенде биз 70 жыл социалисттик түзүлүштө жашаганбыз, СССР деген мамлекетте. Анан биздин ата-энелерибиз ушул муундан муунга бизге мындай өткөзүп берген экен. Подсознательный уровеньчи эмнени? Мектепти бүткөндөн кийин сөзсүз бир окууну бүтүш керек. Сөзсүз бир кесипти негиз алыш керек. Анан ошол кесип менен сен айлыгы бар жумушка орношуң керек деген айлыкчыл түшүнүк бизде аябай катуу орногон да. Биздеген ата-энелерибиз го мейли ошол СССРдин доорунда жашап туруп, азырчы мынакей СССР тарагандан кийин төрөлгөндөр 30га чыгып калбадыбы? Алар ата-энесинен алган тарбияны түшүнүктү толугу менен өзүнө көчүрүп, алар дагы мектепти бүткөнчө окууга шашат. Окууну бүткөндөн кийин анан эмне болот? Жумуш жок. Анткени бизде өкмөт болгону 1% же 2% гана адамдарды жумуш менен камсыздоого мындай муктаждыгы бар. Баалуу адистер деп коет экен да, мисалы аябай улуттук банкта иштегендер көп айлык алат аябай. Ушундай бир секторлор болот мамлекетке аябай стратегически важный да. Ошолорго аябай аскер адамдары, генералдар, полковниктер, калган адамдар эмне кылыш керек дегенде, калган адамдарга адамдар бири-бирине жумуш орун түзүш керек да. Бул бизнесмендер, бул инвесторлор. Ошолор бизде аз чыгат аябай. Анткени биз эми гана 30 жыл таң-таңдап ушул капитализмдин системасына ыгалып атабыз да. Баягы социализм негизи эле дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн бир чоң система болду да. Аябай жакшы экен. Анан ошо мен бир суроо берейин деп аткам, эстен чыгып кетти. Жанагы сен өзүң журналистика, активизм жагында жүрөсүң, анан InLife деген бир жаңылыктар менен алектенчү. Ошону өткөрүп салдым деп айтып атасың да. InLife'ты ошол тапшырганыбыз себеби бул уюм мен менен кошо Таласка көчкөн юридикалык жактан. Офиси да ошол жак болуп калды. Эми ошол жергиликтүү деңгээлде англис тилин өздөштүргөн адамдарга акысыз түрдө айрым баарына дебем, айрым мындай муктаж адамдарга англис тилин акысыз үйрөтөт InLife. InLife англис тил боюнча конкурстарга катышат. Мен Ибарат деген ошол эле жергиликтүү коомдук фонд бар эле. Ошол радиого директор болуп кеттим. Ооба. Ошон үчүн аны өткөзүп бердим. Анткени эки уюмду бирдей алып кете албайсың да, жетишпейсиң физически жактан. Мына көрдүңүзбү, бул деле мына журналистика да. InLife сайт болсо, бул радио болуп атат экинчиси. Анан ушул радиого аябай кризиске кабылган, башынан оор учурду өткөрүп аткан учурда келдим. Анан мен мындайча айтканда азыр мындай кармаш штамын да, күрөштөмүн да. Бул күрөш ошол аймактын кызыкчылыгы үчүн болгон күрөш. Айыл өкмөттүн сайты жөнүндө айтып кеттиң. Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсең. Эмне сайт бул? Азыр сайттар актуалдуу, канчалык актуалдуу? Актуалдуу. Мен бул долбоорду мындай түзгөп, аны изилдеп жүргөн адам катары маалымат көп да. Бирок эң негизгиси бир себебин айтып кетейин. Бурун биз мындай. Бурун деген кийин биздин ата-энебиз да. Сиз деле барып сурасаңыз болот, ата-энеңиз кандай үйлөнгөн? Жөнөкөй эле тамга деле үйлөнүп коюшкан да, мисалы этажкада болсо этаж тамда, үй тамда болсо үй тамда. Керек болсо кече ушул 2010 жылга чейин ушул көрүнүш сакталып келди да. Кийин бизде той каналар, ресторандар курулду. Бунун бардыгы мындай сервистин жакшырыш менен деп коелучу, той каналарда болуп калды да. Бирок бул дегендик сиз үйүңүздү чачык таштап койсоңуз болот, жатканга эле болсо болду дегендей нерсени бербейт да. Үйүңүз таза турат, тыкан турат. Туурабы? Баары бир ал жерге мындай той кылбасаңыз дагы ал жер сиздин жашаган жериң комфорт болуп турашы керек. Сайт деле ушундай да. Азыр
мынакей гезит сүрүлүп кетти, салттуу эметен. Кийин радио чыккан сүрүлдү. Андан кийин телевидение чыккан, ал сүрүлүп, мынакей интернет ээлеп, сайттар келген. Сайт сүрүлүп, эми бүгүн соц тармактарга кетип атпайбы? Бардыгычы. Ар ким өзүнүн бир соц тармагы бар, жакшы көргөн. Ал ошол аябай көп убактын сарптайт. Кээ бирлер ал жактан каражат табат, жашайт укат кылып. Анан сайттын орду кандай дегенде мен ошол үйдө салыштырам да. Баары бир ал кайсыл бир медианын расмий мындай жүзү да. Үйү да. Анан бул мындай түшүнүктүү. Эми мен юридикалык жагын айтып кетейин. 2010-жыл ушундай мыйзам кабыл алган. Ал мыйзамды алайык, бардык ошол мамлекеттик органдар, муниципалитет болобу, жандай токтомдор кабыл алат го. Буйрук, жарыя, ошолорун коомчулукка чыгарыш керек. Гезитке. Анан ошол гезитке эл менен карым-катнаш болуш керек, а? Ооба, коомчулукка жарыяланган күндөн тартып 6 күн ичинде күчүнө кирет деген норма бар да. Жөнөкөйлөштүрүп жалпак тил менен айтайын да, мисалы сиз Бишкек шаарынын мэрисиз деп коелу. Быйыл ушул 9000 түп көчөт орнотуш керек. Ага сиз ушул тендер жарыяланат, сиз токтомуңуз чыкты да. Болду. Мынчанчы апрелден баштап орнотулуп баштасын деген. Аны сиз ушул гезитке беришиңиз керек эле мурун да, 2010-жылга чейин. Анан гезиттен чыгып туруп, ал гезитте ордун үчүн сиздин бюджеттен акча которулат гезитке. Анан гезит барып туруп юстицияга барып катталып туруп, анан кийин сиздин токтомуңуз мыйзамдуу күчкө ээ болот да. Айыл өкмөттөрдө деле ошондой көрүнүш да, бүт бийлик органдарында. 2010-жылда жана мыйзамдан кийин ошону жеңилдештирип койгон. Ал сайтка чыкса жетиштүү. Ал сайт ошол эменин расмий сайты болсо жакшы болот да. Керектүүлөр кирип окуй алат, бүттүк окуй алат да. Анан ошол калган юристтери ошол сайттан скриншот кылып, аны юстицияга алып барып, журналына каттап иштей берет. Ушул долбоор менен жүрүп бир нерсени байкадым, бул азыркы кезде Бишкек шаарында болот экен. Калган жактарда кандай экенин билбейм, бирок талас боюнча айта алам, бир дагы айыл өкмөт ошол сайтка чыгарып токтомдорун бүгүнкү күнгө чейин ушул мыйзам долбоорун колдонуп көрө элек. 10 жыл болду. Анда бул мыйзам нарушение болуп? Жок, нарушение болгон жок. Себеп дегенде мыйзам сиз эми гезитке да чыгарып жүрсөңүз болот да. Ал гезитке чыкпасын деп тыюу салып койгон жок. Гезитке чыгарып берге, бирок альтернативалык жол бар. Силер сайтка чыгарсаңар да болот деген мыйзам болчу да. Ошо жетиштүү да. Анан эмне себептен чыгарбайчу? Сен ошого жардам берип атасың ошондо? Ооба. Биздин уюм ошол ыктыярдуулук кылып, эми конкреттүү түрдө мен да. Анан айыл өкмөттүн өзүнүн адамдары мында көмөктөшөт. Бул керек, тиги керек деп айтабыз. Ушул нерсени мен байкадым. Бул биринчиден айыл өкмөттөрдө катчылар мен таарым басым көрүп жатса, ачык айтам, мындай изенүү жок да. Мен справка беришим керек, мен тигини кылышым керек. Итак, мен болгонум. Биздин бир жаман терс сапат ушул экен. Биз аз айлык алабыз деп наалайбыз да. Бирок сен чыгымыңды карап көр да. Чыгымың ошол айлыкка мындай өтө деле алыс кетпейт да. Айыл өкмөттөрдө катчылар деп мындай даректүү эле айтайын да. Көп изденбейт экен тилекке каршычы. Бул изденбегендик эмнеден деп ойлоп көрсөм, эми акча айыл өкмөттүкү да. Меники эмес да. Бирок ошол айыл өкмөттүн акча ар бир адамыбыздын чөнтөгүбүздөн каржыланат да. Анан салыктан чогулуп бюджет болот. Анан ошол бюджет калыс болуш үчүн депутаттар болот да. Бирок ошол айыл өкмөттүн ушу гезитке чыгарыш үчүн 50 миңден 60 миң сомго чейин чыгым кетип калат да. Жылына. Сайтка бир ачып койсоң 5 миң сомго болду, ал хостингин төлөй бер. Эми 20 миң сом ачасың деп коелучу. Хостингке айына көп болсо 300 сом кетет, бир жылда 5 миң кетет деп коелу. 50 миң 60 миң менен 5 миңдин айырмасы бар да. Ооба. Анан ушуну түшүнүш үчүн мындай бир Оксфордду бүтүп, же болбосо бир аудицияны бүткөн билим деле керек жокпу деп. Жөнөкөй эле да, элементарный арифметика мындай. Кайсыл пайдалуу? 60 миң же 5 миң? Ушундай. Же бул баягы менин дагы тажрыйбамдын аздыгынан болот керек, мен да баягы жеткире албай жатсам керек ушунучу. Бирок мен айта алам, ошо өзүм жашаган айыл өкмөттө ушуну мындай алгачкылардан болуп биз практика жүзүндө азыр ишке киргиздик. Бакаятта чекит кежи деп ачып, анан иштешип жаткан кезибиз да. Башында аябай тоскоолдуктар көп эле болду, эми алар айтпай эле коеюн. Түшүнбөстүктөр, эмне кереги бар дегендей. Мисалы сен ал жөнүндө тажрыйбаң бар да. Башка айыл өкмөттөрүнө дагы ошондой тажрыйбаны жеткизиш үчүн эмне керек болот? Кантип ошолорго жеткизсе болот? Мисалы сен өзүң тажрыйбаңды кантип жеткиздиң ошону? Эми мындай экен да. 37 айыл өкмөт бар. Облус боюнчачы. Бардыгын албетте мындай жамаат менен тааныша албайт экенсиң. Бардыгын эмес, бир ошолордун жарымы менен мен айыл өкмөт башчылары менен жолугуп чыккам.
жарым менен сунушту айтып, анан мен уккандан бир көргөн дейт. Мен ушул ойго келдим да, мен улам эле айтып бербейт, мындай көргөзбөймүнбү дедим да. Анан ушул сайтты бирөөнү ачайын деп туруп, өзүм жашаган аймакка токтолдум. Экинчи дагы бир фактору бул жетекчилик. Бизде бюрократия аябай жакшы өнүккөн. Баары бир баягы советтик түшүнүк менен ушул мен айлыкөт болсом, аким губернаторго мындай аябай сезенем да. Бул өзү жакта тура турганга депчи. Жагдайдан алганда дагы ошо мурунку облус жетекчиликтери деп коелу. Бул боюнча мен бир жолугуп чыктым. Аябай мени түшүнүштү, кабыл алышты. Орун басарына чейин жолуктум. Бирок жыйынтык болгон эмес да. Анан бул жайында болгон бул окуячы. Анан мен атайын атын атап эле коеюн, себептен кетип калды ал адамчы кызматтан, губернатор эмес. Бизде октябрь окуялары бүт 7 областта жаңы бийликтин жергиликтүү деңгээлде алмашына себепкер болду да. Анан Таласта келген адамы ал аябай мындай инновацияга умтулган, колдоп демилгелерди. Ал адамга кирип чыкканда ал адам менен ошо бир эле жолу эмес, ошо анын артынан ошо 4-5 жолу жолуктук да. Экен ал аябай кызыгып анан ушул демилгени мындай колдоду. Эми бул колдоо жакында иш жүзүндө болот деп ишенем, үмүт кылам. Анан колдоо болуп калса, ушул Талас аймагындагы айыл өкмөттөр ачык коом курганга себепкер болот. Ошо жөн эле бир сайт менен, анткени ар бир адам керек болсо сиз Бишкектен отуруп алып, ошо Таласта кайсы бир айыл өкмөттүн бюджети кандай экенин, кайсы акчаны кайга коротконун, кандай токтомдор чыкканын, кимдер ал жакта депутат, ошонун баарын көрө аласыз да. Бул ишенимди жаратат. Ачык болгон жерде ишеним жаратат. Баягы кино барго, орустар тарткан «Брат 2» деген болуш керек, Ошол жерде айтат го «Сила в правде» депчи. Бул сөз кимдики белгилүү бир адам цитатасы деп айткандан алысмын, билбейм, бирок мен ошо кинодон көрүп бул сөзгө аябай таасирленгем. Жөнөкөй эле бир элементардуу нерсе, жолдо кетип баратсам, мисалы мен бирөө чалып калып туруп, сен кайерде десем, мен так дарект айтам да. Мен бул жердемин деп. 10 мүнөттөн барам да, мисалы бир белгилүү точка Б-га. Мен ошол жерде мен деп айтып койбойм да, анткени ал жерге жете элекмин. 10 мүнөттөн кийин жалса мен ошол жердемин деп айтам, жеткен жеримди айтам. Кайсы жерде мындай. Бул жөнөкөй эле мисалы, бирок ушул нерселер бизде мындай бир адатты калыптандырат экен да. Чын айтуу. Мен оюмча жакшы нерсе окшойт, себеби өзүбүздүн жанагы өткөн подкастта да айтты, самобытность деп коет экен го, мындай. Жашоо тиричилигибиздеги ошонун образы, мен оюмча аябай жакшы нерсе окшойт. Анан ошо акыйкаттык жөнүндө сөз кылып кеттик. Бакай Ата айылында радио бар болчу экен убагында. Анан ошол бир жактарга өтүп кетти деп уктум да. Анан 2012-жылы радионун фонду түзүлгөн юридикалык жактан. 2013-жылы биз өнөктөш болуп ошол Таласта эле негизделген, бирок Бишкекте жайгашкан уюм менен мүчө болгонбуз. Ошол ассоциацияга да. Анан биз жамааттык медиалар деп аталчык да. Жамаат менен иштешет, эч кандай бир мамлекет менен же бирөөгө көз каранты эмес. Жергиликтүү элдин ошо ар бирөө салым кошо алат, ар бирөө оюн билдире ала турган бир аянча эле да. 2015 биз ушул чет өлкөлөрдүн биринен ушул $15,000 жакын грант уттук. Ага ошо Бишкектеги бир уюмдагы салымын кошту өзүнүн. Анан жакшы кетти да. Ошондогу биринчи директору ошол айылдын тургуну. Ал дагы колунун келишинче иштеп 2018-жылы ошол иммиграция менен Россияга кетип калды үй бүлөсү менен. Экинчи директору келгенде мен окууну бүтүп Таласка баргам. Ал менен тааныштым, сүйлөштүм, иштештим. Анан ал бир жылдан кийин мага айтып калды, "Самат, ушул сен ыктыярчы болуп жүрөсүң. Мен сени ушул директор катары көргүм келет эле ушул радиого. Декабрга даяр болуп тур" деди. Мен тактап деле сураган жокмун. Мен айттым, "Дайым жоопкерчиликке даярмын. Түндө эле келип ошо болду десең директор боло берем" дедим. Көп маалыматым бар болуп калды радио жөнүндө. Мурун Бишкекте да бир аз 3 айда онлайн радиодо иштегем. Ошо сеникинде студия, биз дагы ошол подкасттарды ошол жерден көргөм эң биринчичи. Биз дагы онлайн подкаст жазып атчык, бирок онлайн иштечик да. Подкаст деген сөздөрдү уктуум ошол жерден, түшүнүктөрдү. Анан декабрда ошол экинчи директор жок болуп кетти да. Байлашка жок, мындай чыкпай таппай. 2018-жылы эле. 2019. Бир жыл иштеди да, 2018 келгенде экинчи директор бир жыл иштеди. Анан мен январда аны Facebook'тан билип калып атам, ал Америка Кошмо Штаттарына грин карт уткан экен, үй бүлөсү менен кеткен экен. Биринчи директорубуз ал убакта кайра мекенде келип калган үй бүлөсү менен. Анан эмне кылабыз? Мен ошол фонддун печаттарын, документтерин алышым керек экен биринчи. Протокол түзүлүп, директор юридикалык жактан шайланыш үчүн. Анын бардыгын албетте Америка алып кетип калган жок. Ал айтты, ошол мен аны Бишкекте калтыргам, шашылыш учуп кетип, сени алып ал деди. Анан
как раз ал калтырган адам ошол биздин өнөктөш болуп жана 2003 жылы бирге мүчө болуп калган ошо уюмдун директору болчу да. Тергөө жүрүп жаткандыктан мен азыр эч бир уюмдун атын да атаган жокмун, байкадыңыздар да. Анткени тергөө аягына чыгыш керек, калыс өчүш керек. Мен азыр окуян эле жүрүшүн ошол фонддордун адамдардын аттарын айтпай эле айтып кетип атам да. Анан ал адам ошол документтерди ана берем, мына берем деп жүрүп бербей кетти. Аны аз келгенсип ушул жылдын жай айында биздин фонддун түзүүчүлөрү же башкача юридикалык термин менен учредителдер деп коет, алардын эч кимибизине кабар келбейт. Ыктыярчы болуп жүргөн мен деле эч нерсени билбей калам. Бир күнү ушул радиотехника толугу менен жок болуп кетти да. Ичиде ушундай кабаралиндер бар эле, алар сыйрылган, дубал калган, терезе эшик калган болду. Анан мен буну түптүз уурда деп билдим да. Анткени ал радио барын эл билчү да. Эл билгенден эл ичинен эми тилек каршы уруу чыгып уурдап кеткен экен деп аябай мындай камераларды барып, Айыл банктын камералары бар эле жаныбызда. Ошол жерде банктын кызматкерлери такты атасын айтсаңыз, сизге коюп беребиз камераны, өчпөйт запись. Аны мен милиция эмесмин, мен мындай тергөө кылып бир иш ача тургандай полномочиям. Мен милиция кайрылайын деп жатсам эле, анан 2 күндөн кийин биз билип калып атабыз, биз менен өнөктөш болуп жүргөн уюм алып кеткенин. Анан мен анын 3 жолу диалог бардым. Экөө ошол Айылда болду, үчүнчүсү ушул Бишкекте болду, атайын бир уюмдун ортомчулугу менен. Биз эле талап койдук бизче. Радиобузду алып келип коюп койгула деп. Алардын аргументи мындай жеңил аргументтер болду да. Силердин биринчи, экинчи директоруңар ушундай акмактык кылды деп айтты да. Эми ал мейли акмактык кылган экен, начар болуп калган экен дейли. Бирок кайсыл бир баланста турган техниканы, болгондо да $15,000 техниканы кабар берип, Кыргыз поштасы деген кызмат бар, юридикалык жактан уведомление кылып коюш керек эле да. Мына бул алардын эң негизгиси катасы болду да. Анан биз ушундай элементардык мен айылдык деңгээлдеги бейөкмөт уюмдун мүчөсүмүн да. Бул уюм республикалык деңгээлде бүткүл Кыргызстандын мындай атынан иштерди кылган уюм да. Бүткүл Кыргызстанды камтыган деп айтайынчы, атынан эмес. Анан ушундай кадамга баргандан кийин биз тилек каршы бул уюмда мындай диалогдон майнап чыккан жок. Компромисске келе алган жокпуз. Тилек каршы мен аябай мындай үмүттөнгөм, жакшы компромисс болот, ишенгим келген. Анан биз расмий кат берип, мен чыгып кеттим. Эмнеге биз чыгып кеттик? Эмнеге? Анткени биз нолдон баштап бир документибиз жок болсо дагы учредителдер тирүү да. Биз нотариус аркылуу барып протоколдор түзүп, уведомлениялар кылып отуруп, биз өзүбүздүн көйлүктү алдык, печатты алдык. Алардын көйлүгү бизден алып койгон. Жараксыз да азыркы кезде. Анан ал уюм ушундай олуттуу уюм болуп турганын юридикалык жактарын көп билбейт бекен, кандай? Силер түшүндүңөрбү ошол бул законсуз экенинчи? Кантип түшүндүңөр? Мындай да, документтер бар. Ошол чет өлкөлүк уюмдан биздин айылдагы фондко өткөрүлгөн. Болду, эки тараптуу эле келишим да. Биз бул техниканы гранттык негизде беребиз деген жазуу бар ал жердечи. Аны максаттуу иштеткиле. Бул уюм ошол Кыргызстанда ачык айкындуулукту камсыздап, акыйкаттуу болуу үчүн күрөш жүргүзүш керек дегендей максат да алчы. Ошол максатта берди да. Анан аны биздин уюм биринчи, экинчи директор колунан келишинче аткарган. Бүттүк конокторду, жергиликтүү жамаат адамдарды чакырып, керек болсо ошол экинчи директор келгенде мен тыгыз кызматташып калдым да, ыктыярчы катары. Керек болсо бир жаран үйүн берип салган. Мен анын да атын атабай эле коеюн. Ал ушул жарандык активист. Өзүнүн үйүн берип салган 3 жылдык мөөнөткө мен аренда албайм. Силер бутуңарга туруп алгыла, эмнени жазайсыңар, чаптайсыңар, ошол жерде колдонгула деп. Мына ушундай салымдар болгондо мен башка майда чүйдө салымдарды айтпай эле коеюн. Айыл өкмөт аким кандай салым кылгандарын, жөнөкөй эле жөн жай тургундар келип жардам беришип, шыбашып ушул жерде жүрүшкөн да. Анан ушундай салым менен бутуна туруп келаткан уюмду директор АКШга кетип калды, биринчи Россияга кетип калды деп туруп, ошону аргумент кылып туруп, бул максатсыз пайдаланылып атат деп аны алып кеткен. Бул одону мыйзам бузуу. Буну биз айтпай туруп алып кеткени бул мындай таң калтырды бир четиненчи. Биз уур экен деп, мен чын айтып атпаймынбы? Уур экен деп ойлогом деп атпаймынбы? Уур алып кетти деп. Акыркы биз менен өнөктөш болуп жүргөн уюм алып кеткен экен. Эми мындай да, Жаныбек, факторлор көп. Мен бир гипотезаларын эле айтсам, бул финансылык кызыкчылык болушу мүмкүн эле, чоң техника. Бул жеке максатта кызыкчылык болушу мүмкүн эле. Булар айылдагы ошол ыктыярчысы болобу, директор болобу, булар түшүнбөйт көп нерсени. Боло берет деген ой болсо керек да.
андай болбойт да. Анткени мага жеткен маалыматтар боюнча буга чейин дагы бизге окшогон ошол эле уюмдун бир мүчөсү, радиосу толугу менен жок болуп калган экен. Ушул ассоциациянын себепкерлигинен. Мен азыр ушул ассоциациянын ичинен 2 уюм чыгып кеткенин айтып кое алам. Алар кайсы уюмдар экенин айтпайм. Бирок ошол 2 уюм чыгып кеткенин дагы мында ойлондуруш керек да. Эмне үчүн чыгып кетти? Бир убакта бир күндө чыгып кетип атат. Калгандары азыркы кезде мындай иштешип атат. Анан мен бир нерсени дагы айтып кетким келет. Биз жайынын башында болгондо атпайм биздин радиого. Биз ушуну милицияга көтөрүп чыкканда, кийин күзүндө иш прокуратурага өттү. Ошондо экинчи тарап кадырез эле сезденип, мындай чара көрүп, Бишкекке радио ачты. Бул мени кубандырды. Себеп дегенде бул жеке чөнтөккө кеткен жок да. Бишкекте радио ол кайрели Кыргызстан мамлекетине, коомуна кызмат кылат. Бул биздин баягы күрөштүн бир бөлүгүнүн натыйжасы да. Ушундай деп кабылдадык. Кандайча? Мисалы биз талабыбыз элге келген техника элге иштешин талап кылдык да. Ал кайра кайтсын деп. Жеке тарапка бир мындай жеке чөнтөктөргө өтүп кетпесин дедик да. Бул бизде аябай мындай жол курууда, мындай коррупция биздин бир өнөкөтүбүз го, оорубуз го. Ушул коррупция болуп кетпесин деген ой эле да. Анан сезденип, азыр ушул ноябрда эле ошолор биз менен азыркы кезде мындай күрөшүп, карбашып жаткан уюм Бишкекке ошол радио ачты. Мен аны интернеттен күндө көрөсүң да. Анан күндө эфир чыгат. Анан бул логотип тааныш го деп мен карасам, ошол маалымат бар. Ушул радио ачылды, ушундай биз радио ачтык, элге кызмат кылыш үчүн да сүйлөшүп аткан экен. Аны көрүп мен кубандым да. Бир радио жок болгону менен кайра алар бир радиону ачышты. Бирок баары соттошуп атасың. Эми мындай да, биз арыз бергенден кийин тергөөчү чечет да, ишти сотко өтүш керек же өтпөш керек деп. Прокуратуранын буйругу менен тергөөчү ошол ишти аяна чыгарып берет. Анан эң акыркы чекитти буга сот коет да. Ошон үчүн биз баягы баштасаң түшө качпа деген принцип бар. Анан башта болуп туруп мынакей булар жакшы бир нерсе кылган экен деп биз азыр таштап койсок, биздин жамаатта позицияларыбыз эметип калат да, слабый болуп. Жамаат айтат да, кече күрөшүп аттыңар эле, анан бүгүн ушул мындай күрөшпөгөнгө караганда эмне деп мындай жаман ойлор келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз баардыгы мыйзам талаасында чечилип бүтсө, алардын дагы жүзү жарык болот да. Бир эле биздин эмес. Аларга да жакшы болот ушул нерсечи. Анан азыр ал жакта эч нерсе калган жок да, ошондо радио иштебей калды. Эмне кылып атасың азыр? Мен кызыктуу суроо, рахмат, ушул жакшы белгилеп кеттиңиз. Эмне кылыш керек алдыда? Жашоо уланат. Мен атайын мындай коомго чыгарганга бир видео даярдап койгом. Ал видеодо мен жөн гана ошо радионун ичин тааныштырам. Кааласаңыз кийин ал фрагментти сизге берип кетейин да. 4 бөлмө, 2 балкон менен радио турат. Ал жерге биз юридикалык жактан ошол документтер калыбына келтирдик, фондун. Чоң диван коюп коюйн деп атам, бир диван. Чоң стол коюп коюйн деп атам. Ичин тазалап, бүт терезеси бар, пластик да. Анан кийин бир печка сайып коюп туруп, анан ноутбук коюп коюп туруп, Wi-Fi менен иштейин деп атам да. Себеп дегенде сайт бар, Бакаята KG деген биздечи. Анан 50 миңден ашык калкы бар район, расмий бир маалымат була болуш керек да. Бүгүнкү күндө бул бир эле сайт, Бакаята KG деген. Гезит болсо бар эле райондук. Ал болсо былтыр оптимизация болуп кеткен. Кандай? Бул биргелешип кеткен. Жалпы бүт райондук гезиттер жоюлуп, бир эле облустук гезит калган. Ал Талаш шаарынын борборунда. Бакаятада эмес. Бакаятада ушул радиода жок болду мына ушундай окуядан кийин. Гезит жарым жарта жоюлуп кетти. 50 миң калкы бар эл бир расмий маалымат булагы не болуш керек? Бул районго инвестор келиши мүмкүнбү? Ал инвестор эң биринчи интернетти ачат да. Же ал атайын ошол билет алып келип, анан бир жума Бакаятаны кыдырып чыгып, ушундай район экен деп биринчи образды жаратыш. Биринчи образ жаратыш үчүн ошол инвесторлор ошол аймактын эмне потенциалы бар, маалымат алыш үчүн ачык сайтка кирип көрүп, бул мындай экен деп бир 2 саат отурганда билип калыш керек да. Эмнелер болуп атат, Ооба. Эмне болгон сайты, бийлиги кандай? Ушунун баардыгын биз ошол сайт аркылуу чагылдырып бергенге аракет кылабыз деген үмүттөмүн. Мен жеке журналистке керектүү ушул инструменттерим бар да, ошол фотоаппарат, ноутбук, видеокамера. Ошол нерсе менен эми бүгүн биз кыбырап баягы ишибизди кылабыз деген ойдомун. Колдон келген нерселерди колдон. Ооба. Анан мен жанагы сайт боюнча мен башында айтып кетип, мындай
ушул күрөшкө өтүп кеттим. Мен Бишкекте окуп жүргөндө бир эле ошол университетте жүргөн эмесмин. Мен көптөгөн бул жакта мындай тааныштар күткөм. Ошол тааныштардын бири өзү менен кичүү бала, дагы бири болсо өзү менен тең бала. Алар менен мен ушул интернетте WordPress'ти колдонууну жакшы үйрөндүм да. Эми алардын атын атабай эле коеюн азыр. Анткени мындай эфирдин контенти өзгөрүп кетип, анан аны көпчүлүк тааныбайт да. Ал эки бала тең мындай коомго тааныбал эмес, жөнөкөй, бирок аябай таланттуу балдар да. Анан ошолордон ошо WordPress'тин ыкмаларын үйрөндүм. Жалпы эле ошол интернетти кандай кылып мындай колдонсо эффект жакшы болорун билдим да. Азыркыга чейин мындай эме колдонуп келем. Менин оюмча сен Кыргызстанга берчү бир көп нерселериң бар окшойт. Бар деп ойлойм да. Мен сүйлөгөн сөздөрүңдү, ойлогон ойлоруңду угуп жүрүп, мага негизи эле жагып атат да ошол идея. Айыл жергелериндеги самобытность деп коет го. Жашоо тиричиликтин бир стилин кеңейтип, мындай байытып, жаңы формаларды алып келип, мисалы ал жакта кандай өзгөрүүлөр болуп турат? Мисалы эмнелерди киргизишет ал жака? Расмий маалымат деген бул эмне? Мисалы пандемия маалында өкмөт ушул эмнеге биз ошо орустарды майрамдабашыбыз керек, азыр эмнеге биз үйдө болушубуз керек. Азыр айыл өкмөт ошолдай кырдаалда эмнелерди куруп атат, ошолорду айтып берген да. Биз ошону мындай 1 мүнөттүк видеого батырып жазганбыз да. Эл көрүп, түшүнүп, эмне болгонун билсин депчи. Storytellingдер жазылат. Видео форматта, мисалы эң орчундуу окуялар болот да. Бизден айылда 10 миңден ашык адам жашайт. Анан жалгыз эле согуш ардагери бар эле. Бактыга жараша биз 9 майда ал адам менен чогуу баягы жеңиш күнүн белгиледик. Анан 1 айдан кийин мен үмүт кылгам ошол 22-июнь баягы дүйнөлүк экинчи согуштун башталган күнү го. СССР аймагына дүйнөлүк экинчи согуш өзү 39-жылы башталган да, 1-сентябрда. Бирок бул СССР аймагына кирген күнү, бул дагы ардагерлер үчүн аябай маанилүү күн да, 2 күнчү. 22-июнь 9 май. Анан ошол күндөрү бул адам ошол жалгыз ардагерибиз өтүп кетти да бул дүйнөдөн. Анан анын урматына атайын узун 9 мүнөттүк анан акыркы интервьюсун чыгардык. Атайын көркөмдөп, жакын үй бүлөсүнүн урчосунда барып. Ушундай өңүттүү материалдар чыгат. Анан мен келечекте планым менен бөлүшкө тейин. Биздин радионун Калазаңыздар министрлиги логосун электрондук версиясын жөнөтүп жүрөм. Тиги ссылкага да калтырып коебуз ылдый жака. Сен радиондун шилтемесине. Анан ошол радио азыр шилтеме жок да. Ал эчтеке техникасы жок да. Ал бош. Интернетте соц тармактарда жоксуң. Жокпуз, эч жакта жокпуз да. Эми мен ошону азыр айтайын деп атам. Чыкканда мага жөнөт. Ооба, сөз жок. Биз ал печатты жасаганда ошол наушник, анан наушниктин ичине мындай смартфонду коюп койдук да. Себеп дегенде радио азыркы кезде икемдүү болуп бул көчүп кетти да. Смартфондо дагы бул бир эле машинадагы же атайын радиоприемник эмес. Анан биз ошол аудио подкаст кандай жазылат деп мындай кызыктар болуп жүргөнбүз. Бүгүн мен үчүн ачылыш болду. Мындай ушундай студияны кылып, аябай кылса болот экен. Болот экен да. Жоктон барды кылып мындай бүт шарт менен жасап бул жерге адамдын изденүүсү, фантазиясы керек. Мен Жаныбек ошол сен ушул эмеңди баалап, өзгөчөлүгүңдү буну бир көпчүлүк көрүш керек да, ушул нерсеничи. Изденип кылса болбой турган нерсе жок экенин билиш керек да. Анан бизде будан да чоң бөлмөдө айылдагы эмечи бош турат. Будан да чоң. Анан ишти алып кетти, анан биз эчтеке кыла албай калдык, эми болду деп отуруп калсак, бул мындай жарашпайт. Жаштар бул коомдун бир локомотиви, бир моторчиги да. Ошон үчүн биз жаш кезде ушу иштешибиз керек деп ойлойм, жыйынтык көрсөтүп. Анан жеке эле өзүң эмес, мындай коом үчүн дагы иштеп, ушундай сенкиндей подкасттар жасайбыз деген келечекте жакшы пландарыбыз бар. Мен аябай кубанып турам. Сен биздин конокко келгениңе кубанычтамын, аябай ачыгын айтсам. Анан акырында неме жөнүндө айтып кетейин дедим эле. Мен чечакка барып калдым бир учурдачы, анан элдердин жашоосун көрүп, билбейм азыркы учурда кандай экенинчи. 2013-жыл болчу да, анан ошо жанагы официалдык СМИ деп атпайсың, мындай массалык маалыматтык газеттарычы. Элдер окуп, ошо мындай коомдо эмне болуп атат, мамлекетте эмне болуп атат, эмне жаңылыктар болуп атат, аябай эсимде да. Мисалы Кыргызстан менен болгон бир жаңылыкты окуп, хост папа деп коет го, баягы
сени кабыл алган үй бүлөдөчү атаң хост ата хост апа деген сыяктуу. Атам келип эле көргөзүп калды неме. Карачы Кыргызстан жөнүндө жазыптыр депчи. Андайма гезит көтөрүп же бирдеке көтөрүп келчү да. Хост апам болсо немелерди көрчү. Интернеттен окуп, жаңылыктардычы. Эмне болуп атат? Анан өзүнүн бир жарандык кандайдыр бир позициясы бар болчу да. Мисалы, Facebook колдончу эмес. Алар ушунча көп маалымат топтойт экен деп Германия жөнүндө сөз болуп атат да, бул жактачы. Карабайсыңбы, эми өлкөнүн деңгээлинде бир адам ошо ойлонуп атат да. Биздин маалымат кетет экен тияка депчи. Мүмкүн мамлекеттик деңгээлде бир нерселер болгон окшойт да ошол учурдачы. Facebook ушундай жарыя алат экен, же болбосо бирдеке экен деген сыяктуучу. Анан менин оюмча биз ошого эле баратат окшойбуз. Сен кылып аткан жанагы нерселер багы коомдо адамдар мындай кандай ким менен кандай мамиле кылыш керек, кайсы өлкө кандай ким менен жакынбыз, эмне болуп атат. Бир тепкичтер болуш керек го дейм да. Тепкич эмес, мындай бутуң баса турган жерчи. Сазда отурасың, анан саздын астына мынтип бирдекелерге таяныш керек да, жылыш үчүнчү. Мен оюмча ошого баратат окшойбуз деп ушуну кошуп кетким келди да. Коомдук чөйрө, баягы жарандар, анан мамлекет бул кызыкчылык үчүн да. Туура, биздин өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн анан биз муну баягы игнорировать этпешибиз керек го деп ойлойм да. Сенин оюң кандай? Аябай кызыктуу экен. Бул баягы геосаясаттагы алкагында ой жүгүрткөн адам экен да, ушу сиз айткан адам. Анан андай адамдар ушул аймактарда сөзсүз бар да. Бирден, экиден болсо да болот да. Өткөн парламенттик шайлоодо мен бир саясий партиялардын жолугушуусуна күбө болуп калдым. Ошондо бир адам микрофонго умтулуп, санаа илиптештирүүнүн зыян жактарын санап берди да. Аябай аргументтер. Анан сиздин адамыңызда ошол мисалга келтирген адамыңызда бул дүйнөлүк алкакта ушул геосаясатты түшүнүп ойлонгон адам экен деп билдим. Сактыкка кортук жок дейт да, бир сөз менен айтканда. Дагы мындай мамлекеттик үй бүлөлүк болсо дагы мындай бир муну азыр медиа сабаттуулук деп массалык түрдө үйрөтүп атат. Ошондуктан мындай соц тармактарга аябай иреттүү, анан мындай пайдалуу, максаттуу колдонуш керек да. Азыр ушул маалыматтык чабуулдардан улам мындай суицид жасаган адамдар да бар. Бизде ушул азыркы кезде Кудайга шүгүр бул мындай тенденция улуттук масштабта өткөн жок. Бирок биз ошону бизде жакшы эле деп коюп жүрө бербей, мындай алдын ала коргонушубуз керек деп ойлойм да. Туура. Анда ушундай нотада бүтүрөт окшойбуз. Албетте биздин Азаматка окшогон жаштардан болгула. Жаштар окуп жатсаңар, ошону каалайм мен. Тарыхты жаратып жатабыз. Жаштар гана эмес, баягы ар бир адамдар өткөнкү подкастта айткандай, Нурболот айткандай, баягы бардыгыбыз жаш кары деп жербей, баягы бири-биринен тажрыйба алып, албетте бирөөнүкү көп болушу мүмкүн, бирөөнүкү аз болушу мүмкүн. Андай болсо дагы бири-бирине мындай түрткү болуп дегендейчи, бир жаңы тарых жаратат болушубуз керек. Менин оюмча келерки 100 жылда баягы көбүнчө учурда азыр державалар дүйнөнү дөңгөрөтүп белгилүү бир тонду берет эмеспи, бирок мен ишенем баягы бул жерде кур намыс деле жок. Болгону адамдардын жашоо деңгээли, жашоо сапаты, жаңа достоинство деп коет го. Олутту өзүн жакшы сезип жүргөн. Кыргызстан тилекке каршы эмес. Кыргызстан бактыга жараша. Бактыбызга жараша мындай эркин өлкө. Мен Кыргызстанда жүргөндө аябай эркин сезем өзүмдү дагычы. Анан ушундай эле эркин болуп, анан дагы сапаттуу жашоого өтөт деп ошо ишенем да. Келерки бир 100 жылда, мүмкүн 80 жыл болобу, 200 жыл болобу, баягы мындай. Дүйнөдө бир 3-чү сорттогу өлкө эмес, баягы 3-чү мир деп коет го, 3-чү дүйнө эмес, баягы өзүнүн ордун өзү аныктаган өлкө болот депчи ишенем да. Бул жерде адамдын баалуулуктары жөнүндө айтып атам, албетте. Биз там тигилерден кыйын болушубуз керек, же болбосо булардан кыйын эмес, баягы адекваттуу адамдык коом. Мен көп сүйлөп койдум окшойт. Мен тилектешмин да, жакшы ойлорду айттым. Баягы адамдарды 3 типке бөлүшөт го. Жаратман адамдар болот дейт. Кыйраткыч адамдар болот дейт.
анан кайдыгер. Эң коркунучтуусу ушул кайдыгер да. Адамдар кайдыгер болсо дагы мындай аны мындай стресстен чыгуу үчүн кайдыгер болуш керек деп ойлойм да. Кыйраткыч болсо дагы адамдар бир нерсенин жаратылуусуна себепкер болуш үчүн кыйраткыч сапатка колдонуш керек деп ойлойм да. Бирок негизгиси ушул биринчи эле айтып атпайбызбы, жаратман деп. Бул мындай биринчи сорт деп бөлүнүп атат. Жаратман адамдар сөзсүз түрдө ушул тарыхты жасайт, сен айткандай. Тарыхта калат. Тарых орун берет ал адамдарга. Анан мен тааныган адамдарга айрылып кетким келет ошол интервьюда. Жаныбек деген ким? Ал ушул жаратман адамдардын бири. Жаныбектен дагы мен көптөгөн сапаттарын адам көзүнчө мактабаш керек дейт. Айтпай эле коеюн. Аны силер таанышсаңар, үйрөнө турган нерселер абдан көп. Мен бул адамды ушул 2 жылдан бери тааныган адам катары айтып кете алам да. 3 жыл болду тааныш болгонубузгачы. Өзүңөрдүн соц тармактарыңарда, досторуңарда ушундай нотада жүргөн позитивдүү адамдарга көбөйткүлө, себеп дегенде биз дагы ушул соц тармактар аркылуу таанышканбыз. Эч ким ортобузга келип, мынакей силер таанышып алгыла деп мындай ортомчу болгон эмес. Ошондуктан өлкөбүздө сендей адамдар көп болсун, Жаныбек. Ой, рахмат. Чабан рахмат. Алдыда ушу 1 айдан кийин бизди президенттик шайлоо күтүп турат. Тартыктуусун таңдап алгыла деп каалап кетким келет кыргыз элине. Ошол. Аша. Чоң рахмат. Азамат дагы буйрса чакырып турам. Анан кийинки көрүшкөнчө ушундай нотада бүтүрөлү. Жакшы болуңуздар, достор.